Musulmon qiynaydi abi. Atletsiz bo'ladi. Musulmonlar boy bo'ldining altal yo'lini o'rganib, kuchli bo'lishi. Tushunibsizmi? Ha, qaltimiz berek, put bo'lsin, qol chiqarsa, adam. Ha, kesib qandoda birinchi nega qarayotgansizga? Jo'nt, malaka. Jo'ntamga qaramay turib, boshqa o'tmanga borib qo'yish. O'sha uchun apalar qaysi bir kesibga sunush tavatsa, uğavuz adep menen. Deb uğavuz janabi erejelerge tushmasa albaymiz. Mugallim kesibge sağa sunush berip atsa, ideya berip atsa uğavuz. Bирок жанагы эрежелерге түшпөсө албайбыз, капа кылбаган ал. Рахмат. Түшүнүпсүңбү? Эрежеге түштү болду, сен кесүүң болот. Жөндөм уже айтып атат. Сен ал менен иштей аласың. А ошону аткаруудан рахаттансаң, сен башы кетпейсиң. Адашпадың деген сөз. Атенең уялбай айтып атат, атенең бата тийип турат сага. Эл бата берип атат, өсөсүң өнүгөсүң. Ha? Табиятты бузган жок, бактылуу жашайсың. Бизнести үйрөндүң, көп акча табып күчүңдө ээ болосуң. Ошол эле кесип. Түшүнүпсүңбү? Кесип тандоодан эми адашпады, тез тандагы. Макулбу? Экилене бербейм. Жөндөмүн карай, всё. Бүгүн жөндөмдөн жазып жок дегенде 10 жөндөм точно чыгат ар бири. 10дун кайсынысы көбүрөөк болгон келет, ошону тересең үчөө. Үчөөсүнүн кайсынысын жасасаң көбүрөөк рахат алат, ошону алат. Болду. Калганы жардамчы болуп жүрө берет, бирок бирөөсү кесип. Ошону жыргайсың. Келечекте сенин университетти бүтөрүң менен уже кадр чыгат. А биз университетти бүткөндө ишке алып келсең иштей албайт. Неге? Жөндөмү жок, бирбелекетке тапшырып алган. Ошо это не моя, оказывается, деп кетип калат Россия. Шын уят. Адашпайт экенсиңер? Точно түштүбү мындай? Ha, жакшы. Атененин бюджетине кароо деген пункт бар, башка жерлерде. Бирок ал пункт кошулбайт өз эрежеге. Неге десе, кайсы бир жөндөм сенде болуп атса, ошол жөндөм менен сен тез эле акча таап өтөсүң, баары. Ha? Ошол үчүн 12 жашта апалар, 12 жашта балдардын жөндөмүн анык билип туруп, кесипке айланта тургандай кылып үйрөтүп кете берсе, 18 жашта ошол жөндөмү менен диплому жок, акча табууга мүмкүнчүлүк алып калат. Ал окуса деле өзүнө каржылай берет, жөндөм бар. Ошого өзү эркек балдарга 18 жашка чейин жөндөмдөрдү үйрөтөт, жашоого үйрөтөт. 18ден балага акча бербейт эреже. Эркек бала. Бала өзүн-өзү каржылаш керек, ошол үчүн эркек. А кыздаргачы эрге тигенгече каржыласа. И жакшы болот. Неге? Назиктигин жоготпойт ала. Мына мен иштейт элем десе, бәрі эркек болот. Ошо кыздар билип ал, атага эркелеген силерге жарашат. А балдарга жарашпайт, уят болот. Сен жетишиң керек. Эркексиң ошон үчүн.